Күздүн келиши менен Жайыл районуна караштуу Суу Самыр айылында эгин жыйноо иштери башталууда. Жыл өткөн сайын Суу Самыр айылында жер айдап, дыйканчылык менен алектенген адамдардын саны дагы арбып барат. Өткөн жылга салыштырмалуу арпанын түшүмү болбой калды. Былтыр деген өткөн жылы 2 тонна, 2,5 болбой калганы 1 тонна, 1,5 тонна деген кылган. А быйыл болсо жакшы алганы 1 тонна, жаман алганы 300-400 кило 1 тоннага да жетпей калды. 300-400-500 килога чейин араң алып атышат. 1 гектар жерге болсо 17-18 миң сом жумшаганбыз. А былтыр болсо 10 миң сомдой эле акча жумшаганбыз 1 гектарга. Быйыл деген арпанын баасы, уруктун баасы 50 сом болду, былтыр деген 20 сом болгон. Күзүндө сата келгенде 20 сом, кайра эле 20 сом. 20 сом болгон. А быйыл болсо сатайын десең 15 сом, сатпайын десең акча керек. Арпа өзүн өзү актабай да калды. Актамак тургайсың, таза эле көрүнбөй да калды. Чаба албай да калдык. Ташталган да жерлер болду. Техниканын услугасы кымбат. Арзандаткыла дейин десең запчас кымбат. Акыркы убакта күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлүп, аны менен бирге техникалардын дагы баасы көтөрүлдүбү? Жана жер айдоого кеткен чыгым өзүн актап жатабы деген суроо менен жергиликтүү техника ээлерине кайрылып көрдүк. Быйыл Суу Самыр өрөөнүндө эгиндер слабый жылга караганда жылда алып жүргөн жерлерден ошо өтө эле аз алып атышат. Ысыкка байланыштуу арпанын көбү ысык уруп кетиптир. КамАЗдар ушу жылдагыдай эле ставкасы жылдагыдай эле болуп атат. Былтыр канчадан болсо быйыл деле ошондой. Просто солярка кымбаттаганынын себебинен дыйканчылыктар ошол солярканы кичине кымбатыраак алып атышат. Бул КамАЗга жүктөгөндө биз ушу 10 тоннадай жүктөчүбүз. Ысык урган арпа 7 тонна, 8 тонна эле болуп калып атат. Бул КамАЗдын запчасы да 2 жылдан бери өсүп атат. Токтой элек, бир калкка келе элек. Ушу дөңгөлөктөрү ушу 8 миң, 9 миң менен алчубыз. Ушу 2 жылдан бери ушу 15, 16, 17ге чейин көтөрүлүп кетти. Бирге бир болуп атат запчастары. Материалды дайындаган Айтурган Кушкарбекова, Суу Самыр ФМ радиосу.